Кезинде дүйнөнү көбүрөөк кыдырыш керек. Дүйнөнү башка жактар, башка жерлерди көрүп келиш керек. Мисалы бир белгилүү бир хикая бар да. Бир хикаяда ушундай нерсе. Бир бир бака бар экен. Бака өзү кудуктун ичинде жашайт экен дайыма. Анан кийин кудуктун ичине чал какылдап экен бак өзүнүн өтөп. Анын ичинде курт-мурскалар каме калат экен. Өзүнчө эле падыша экен да. Анан ошол дүйнөдө ойлойт экен ошонун баардыгы. Анан бир күнү бир суу, топон суу бир нерсе жүрүп баягы кудуктун ичине толо суу болуп кетип, ичине бир балык түшүп калыптыр. Анан айткен, эй, таксырым деткен да, мында бакага чык, бул эле дүйнө эмес. Ар жакта да мындан да кенен чоң деген нерселер бар. А жерде жай каяктан сүйлөп экен, ушул эле жерден. Ушул жердин киндиги ушул, эң жердин жакшы ушул дептир да. Анан ошондо баягы топон суу баягы дагы эменин сууну көтөргөндө баягы кудуктан бака чыгып калыптыр да. Мынтип караса эле баягы көзү жайнайт дейт, караса буягында эмне кылаарын билбейт. Баягы балык дейт, суудан сууга секирип атып кетип бар да, жүрүүсү жок, барбайм дейт экен да, баягы бакачы болду дейт экен. Ала турган максат эмне мынданчы? Көп убакытта көп адамдар жаш кезин тормоз колдонгон сенен жанагы бака сыяктуу болуп калат да. Көбүндөй кургазор өспөй калат. А кургазор тарлардынчы жашоосу өзү тар болот ушундай да. Бир эле нерседен чыкпай калат. Кичинекей стресс болсо арак ичет, кичинекей стресс болуп калса бир эме болуп калат. Кургазор тар да, андан ары өскөн эмес да. Баягы жосо TikToктогу баягы постоянно көрүп жүргөн тиги эмесинен ары өспөй калган десең да. Ошол сенин туугандарым субхана жаштыктын кадыры ушунча чоң. Жаштыктын кадыры өтө чоң. Мисалы, кээ бир аксакалдар айтат экен, тиги өйдү жактан дейт, келаткан адам кылды жактага салам бериш керек. Шариятта тескерисинче жиначы. Анан мен хикмат эмне деп сурасам баягы аксакал айтат, анткени дейт да, өйдү жактан кылды жакка салам берген, кылды жактан кетип бараткан өйдүнө түшүп бараткан салам беришинин себеби ушул дейт да. Анткени дейт, өйдү жакка барып келаткан киши дейт да, сен бараткан жакта биринчи жолу көрүп кой деген сөз да, сенден биринчичи. Мындай айткан акылы тунук билет уже эмне бар экенчи, ошонун саламын бери бер деген сөз да. Али алса болот деген сөз. Ошондой эле жашоодочу субхана жаш кезиңде канчалык аракет кыла турган болсоң, эртең күндө ошону канчалык эрте көрө турган болсоң, эрте кыла турган болсоң, эмне экен? Анын субхана ошонун кадыры да ошончо чоң болот деген сөз экен да. Демек ушундай экен. Кары электен мурда жаштыгынын кадырын туура колдонуш керек.